Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен Тамчы Медиа YouTube каналыбызда түрк тили экинчи сабагыбызда жолугушуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз таанышуу. Таанышуу. Таанышма. Таанышуу темасын дагы да жакшы түшүнүү үчүн алдыда бир канча диалогдорду көрөбүз. Анда эмесе мен бул диалогду окуп, кыргызчасын дагы айтып беремин. Андан кийин түркчөсүн биргеликте кайталайбыз. Юнус: мераба. Мерхаба. Достор, айта кетчү нерсе, түркчөдө мерхаба болуп жазылат, а бирок айтылганда мераба деп айтылат. Юнус: мерхаба. Саламатсызбы? Мехмет: мерхаба. Менин адым Мехмет. Мехмет: саламатсызбы? Менин атым Мехмет. Сиздин адыңыз не? Сиздин атыңыз ким? Юнус: менин адым Юнус. Менин атым Юнус. Мехмет: мемнун олдум. Мехмет: таанышканыма кубанычтамын. Юнус: мен да мемнун олдум. Мен дагы кубанычтамын. Мехмет: насылсыңыз? Кандайсыз? Юнус: ийим. Сиз насылсыңыз? Юнус: жакшымын. Ийим деген жакшымын деген. Ии жакшы. Ийим болгондо жакшымын. Сиз кандайсыз? Мехмет: тешеккүр эдерим. Мен да ийим. Рахмат. Мен дагы жакшымын. Анда эмесе түркчө кайталайлы. Түрк тили жеңил тил, бизге аябай жакын. Юнус: мерхаба. Мерхаба. Мехмет: мерхаба. Менин адым Мехмет. Сиздин адыңыз не? Мерхаба. Менин адым Мехмет. Сиздин адыңыз не? Юнус: менин адым Юнус. Менин адым Юнус. Мехмет: мемнун олдум. Мемнун олдум. Юнус: мен да мемнун олдум. Ben de memnun oldum. Mehmet: nasılsınız? Kandaysız? Yunus: iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Mehmet: teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dostlar, sizlerge dagы да жеңил болуу үчүн азыр бул жерде түшүнбөгөн сөздөрүңүздөрдү мисал үчүн iyiyim, насылсыңыз, мемнун олдум деген сөздөрдү описанияга кыргызчасын жана түркчөсүн жаза кетебиз. Ал жерден дагы пайдалансаңыз болот. Баса айта кетчү нерсе, биздин Инстаграмда дагы баракчабыз бар. Ал жерден дагы көрсөңүздөр болот. Бул эми эркек кишинин ортосундагы диалогду көрдүк. Эми эки аял кишинин ортосундагы диалогду айта кетели. Мерве: мерхаба. Эмине: мерхаба. Мерве: менин адым Мерве. Sizin adınız ne? Emine: benim adım Emine. Merve: tanıştığımıza memnun oldum. Emine: ben de memnun oldum. Merve: görüşmek üzere. Emine: iyi günler. Merve: merhaba. Salamatsızbı? Emine: merhaba. Salamatsızbı? Merve: benim adım Merve. Sizin adınız ne? Менин атым Мерве. Сиздин атыңыз ким? Эмине: менин адым Эмине. Менин атым Эмине. Мерве: тааныштыгымызга мемнун олдум. Мерве: таанышканыбызга кубанычтамын. Эмине: ben de memnun oldum. Мен дагы кубанычтамын таанышканыбызга. Мерве: görüşmek üzere. Görüşmek, саламатта калыңыз. Эмине: iyi günler. Кайырлуу күн. Эми түркчө бир сыйра кайталап алайлы. Достор, кайсы гана тил үйрөнүүрдүн алдында адатта бизде грамматикага аябай басым жасайбыз. А бирок биз кыргызчаны сүйлөп жатабыз, кыргызчаны жакшы деңгээлде билебиз, чынбы? Бизге эч ким грамматиканы үйрөткөн эмес, зататоч, ататоч деп. Ошондуктан сиз дагы көбүнчө ушул грамматиканы эмес, мындай
Эми кыргызчасын дагы кайтала кетели. Мерве, мерхаба, саламатсызбы? Эмине, мерхаба, саламатсызбы? Мерве, benim adım Merve. Sizin adınız ne? Menin adım Merve. Sizin adınız kim? Emine, benim adım Emine. Menin adım Emine. Merve, tanıştığımıza memnun oldum. Tanışkanımızga kubanıştamın. Emine, ben de memnun oldum. Men dagı kubanıştamın. Merve, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merve, görüşkөнчө. Emine, iyi günler. Кайырдуу күн, кайырлуу күн. Достор, сиздер азыр тил үйрөнүп жатканда, мисалы үчүн түркчөнү үйрөнүп жатканда ушул диалогторду жакшылап жаттап алыңыздар. Бул кайсыл жерде болсоңуз дагы аябай керек болгон диалогтор. Түрк тилинде азыр диалогдон кийин бу, шу ишарат замирлери деп аталат булар. Бу, шу, бул деген маанини билдирет. Burada, şurada, orada, бул жерде, ал жерде, тигинде деген маанилерге келет. Bu ne? Bu elma. Bu ne? Bu elma. Elma nerede? Elma kayerde? Elma burada. Elma burada. Elma nerede? Elma kayerde? Elma burada. Elma mında. Şu ne? Şu çanta. Bul ne? Bul sumka. Çanta nerede? Çanta nerede? Sumka kayerde? Sumka kayerde? Çanta şurada. Çanta şurada. Çanta bul yerde. O ne? O köpek. O köpek. Köpek it degende bildiret. Köpek nerede? Köpek nerede? Köpek kayerde? Köpek orada. Köpek orada. Bu kim? Şu kim? O kim? Bul kim? Al kim? Bu kim жана шу kim деген бул эко бул ким деген маанини берет. Ал эми о ким деген ал ким. Bu kim? Bu çocuk. Bul kim? Bul жаш бала. Bu kim? Bu çocuk. Şu kim? Şu kim? Şu doktor. Şu doktor. Bul kim? Bul doktor. O kim? O kim? Al kim? O öğretmen. O öğretmen. O öğretmen. Al mugallim. Достор, бул жерде баягы биз биринчи сабакта айткан жумшак ге колдонуп жатат. Байкадыңыздарбы? Жумшак ге көбүнчө сөздүн ортосунда келет дагы, сөзү жумшартат. Öğretmen, öğretmen деп окулат. Burası neresi? Bul kaysı yer? Burası neresi? Bul kaysı yer? Burası, şurası. Bul yer degende bildiret. Orası al yer. Burası neresi? Burası market. Burası neresi? Burası market. Bul kaysı yer? Bul yer market. Şurası neresi? Şurası okul. Şurası neresi? Şurası okul. Bul yer kaysı yer? Bul yer mektep.
Бул жер кайсы жер? Бул жер мектеп. Orası neresi? Orası neresi? Orası park. Orası park. Ал жер кайсы жер? Ал жер парк. Достор, ушуну менен биздин экинчи сабак аягына жетти. Биз экинчи сабакта эмнени үйрөндүк? Экинчи сабакта таанышууну жана бул жер, ал жер, бул жер кайсы жер, ал жер кайсы жер, бул ким, ал ким деген сөздөрдүн түркчөсүн үйрөндүк. Бурасы нерesi? Бу ким, о ким, шу ким деген сөздөрдү үйрөндүк. Кийинки сабакка чейин сиздер бул сөздөрдү жаттап туруңуздар. Видеонун башында да айтканымдай, сөздөрдүн сабактагы түшүнүксүз болгон сөздөрдү описанияга кыргызчасын жана түркчөсүн жаза кетемин. Биздин Instagram баракчадан дагы көрсөңүздөр болот. Анда эмесе сак саламатта туруңуздар. Бизди колдоо үчүн биздин каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар.